узактыгын көбүрөөк кылганга аракет кылабыз. Мүмкүн болушунча 2 саатка, эгер Нурлан байке эми каршы болбосо 2 саат кылабыз деп жатабыз. Ошон үчүн сурооңуздарды бүгүн мүмкүн баарыңыздарга жооп берген аракет кылабыз. Эфирге катышып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Жана ага мен ойлойм толук кандуу жооп ала аласыздар. Ошондой эле мен Telegram каналга ссылкасын таштап, Telegram каналдын ссылкасын. Ошол ссылканы азыр суроо берем деген мекендештерге жөнөтсөңүздөр, алар биздин прямой эфирге катышып өздөрүнүн суроолорун берсе болот. Андан эсе биздин Раби мекендешибиз микрофон сурады. Раби, сурооңуз болсо бере бериңиз. Саламатсыздар, кандай, жакшысыздарбы? Кубатбек байке, Нурлан байке, жакшысыздарбы? Иштериңиздер жакшы болтабы? Менин суроом мындай эле да, бизде жакында эле мына квартирабызды бастырып киришти полициячы. Бүт квартиранттарды алып барып, штраф салып дегендейчи. Анан өзү биз комната снимать этип алганбыз да, анан бул жерде регистрациябыз жок болчу. Бирок барганда базадан регистрация башка жактан чыкты и трудовой договорда бар болчу базадачы. Анан фактично башка жерде жашайт деп штраф төлөттү да баары бирчи. Анан эми ошол штрафты биз айттык да, эми ал жерде гостья болгон болчук, биз эмнеге төлөйбүз десек, баардыгы ошентип айтат деп анан бүт ошол дагы жанагы протокол түзгөндө билбейм деп жазып салдым, болбойбучу. Баарын чыгарбайбыз десе, ошо төлөбөсөңөр деп бизди мажбур кылды ал жердечи. Эми ошону обжалование кылса болобу же болбойбу? Болот. Сиз ошол каерден протокол түзүлсө, ошол робдга начальнигине арыз жазасыз да. Ушундай биз ошол жерге временно келгенбиз, гостьге келсек ушинтип салып салды. Биздин регистрациябыз башка райондо жашайбыз фактически. Прошу отменить вот этот протокол об административном правонарушении десеңиздер, ошоликини отмена кылып берет. Ооба, ошол жерден айттык, биз обжалованияга беребиз баары бир десек, силер берсеңер бере бергиле, бирок баары акырында келип утулуп чыгасыңар. Силер фактично ошол жерден бизди кармап келдик деп айтты да. Анан ошону ойлонуп калдык да. Фактически кармап келгенде это не означает, алар ошол жерде сиздердин жашап атканыңыздарды далилдеш керек да, там вещилериңиздер болуш керек ошол жерде. Ошол квартиранын хозяины көргөзүп бериш керек, булар ошол жерде постоянно жашайт деп. Ата эч ким көрсөтмөсү жок болсо, жөн эле бул алардын жалган немеси болуп калат да. Протокол түзүлгөн болуп калат. Ошондуктан обжаловать этип, ошоликини отмена кылып салсаңыздар болот. Ооба, биз барганда ал жерде хозяиниңарды чакыргыла деди. Ал барганда ооба ушулар бизде жашайт деп ал дагы мындай неме штраф төлөп чыгып алды да. Ал сиздер айтып атпайсыздарбы, комната эле снимать эткенбиз. Ал фактически башка кишилерге сдавать эткен да, туура айтамбы? Ооба, хозяиныбыз өзүбүз неме алган, анан комната жашайт, а биз бир комнатасын бизге берген да. Ал аркы комнатада жашагандарга чыкпайт, кала берсин. Сиздер бир комнатада как бы временно эле келдиңиздер. Так что өтө күнгө чейин уруксат берилет да ошол жерге регистрация койгонго. Ошону арызды кантип жазабыз, кантип мына Москвада сиздердин тушкаңыздар болсо керек, Кубатбек байке мага жазып коесуз, бир юрист менен байланышып, ошого бир обжалование жазыш керек деп. Ооба, бар биздин Москвада өзүбүздүн бар. Гүлзат Ахматчаева деген кыз бар. Ошолекиге келип сиздерге заявление жазып берет. Заявление жазганга жардам берет. Макул, рахмат. Макул, азыр таштап коеюн да сиздерге. Бир аз эфирде болсун, анан бошого таштап коеюн жоопту. Кенже сурооңуз барбы? Кезек сизде, Кенже. Кенже дайым эле басып анан суроо бербөчү. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен суроом боюнча, мен квартира снимать этип ошол жакта балдар менен жашайм да. Анан хозяиным регистрация кылып бер десем, бул үйгө 2 киши жооп берет деп, мен кыла албайм деп качып келет да. Мамасы анан өзү экен да. Анан биздики эми мындай эле барып сиз өзүңүз эле кылып берсеңиз болот, мамаңыздын деле тиешеси жок десем, жок, мамамдын жана договор дейби или какой ошонусу бербейин, мен кое албайм дейт. Же жөн эле ошол койгондон качып ошону шылтоолоп атабы? Бул койгондон качып ошол экен шылтоолоп атат, потому что миграционный учетко собственник эмес, ошол жерде пропискада турган киши кое берет. Сиздер хозяиниңиздерге айтышыңыздар керек, мен анда полицияга кайрылам, анда собственник экөөңүздөргө тең штраф салат. Ошол жерден баш тартканыңыз үчүн регистрацияга койгондон. Так что сыйың менен коюп бер деп эле сүйлөшүңүздөр керек да. Ал эч кандай азыр миграционный службага барбастан деле госуслугиден деле коюп койсо болот.
Ошо өткөндө бизди үйдөн милициялар кармады да. Анан ошондон коюп бер деп айтсам, ошентип шултоолоп качып койду да. Тем более ошо милиция кармаса, тем более милицияларга айтышыңыздар керек да, мына хозяин квартиры, мынакей аренда договорубуз бар, койбой атат ушул экен деп. Десеңер, алты керек хозяин квартирага где-то 25 000 сом штраф салып коет да. Ошол экенден кийин анан бетине келет. Бул менин биринчи суроом. Экинчи суроом, биз азыр баарыбыз эле мигранттардын баары эле көбүнчөсү посредникке жасап жүрбөйбүзбү регистрациянычы? Так. Анан ошол регистрация менен квартирага кое берсек болобу? Же сөзсүз кирди чыкты кылыш керекпи? Эжеке, бул жерде мындай суроо да. Сиздер ошол эки посредникке койгондо трудовой договордун негизинде койдуңуздарбы? Трудовой договор менен иштейсиздерби? Ошол суроо да. Трудовой договор, Сахарованын кагазы, бүт документтерибиз бар биздики. Ошо менен коюлган да баарыбыздыкы. Анда сиздер кайра перерегистрация кылсаңыздар болот ошол жерге. Эми регистрацияңыздар базада барбы жокпу текшерип туруп эле, эгерде базада болсо перерегистрация кылып алсаңыздар болот. Кирди чыкты кылбастан эле. Самый главный Чоң рахмат. регистрация эмес, бул жерде трудовой договор. Официальный трудовой договоруңар бар болсо, анда официально эле кайра перерегистрация. Да, бир үчүнчү вопросум бар, аны унутуп бараткан турбаймынбы? Менин балам биринчи жумушка киргенде жана самозанятость менен жумушка алынганда, азыр ал жумуштан чыгып кеткен. Азыр официально иштейт да, трудовой договору бар. Берки самозанятость иштеп болбойбу? Фирма өзү төлөчү эле да налогунчу. Желательно жаап салгыла самозанятость. Самозанятость эгерде налогунан карызы жок болсо, МФЦга барып эле арыз жазсаңар жаап коет. Чоң рахмат, ошону билейин дем. Ишиңерге ийгилик. Эчтеке эмес. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бир суроо берейин дедим эле. Договор боюнча да задний число менен жазатып кел деп бизге эмеден РОВДдон айтышты да. МФЦданчы. Задний число менен качан? Короче, 2023 июлдундан баштап 2024 мартына чейин жазап бер деп жазап келгиле деп айтышты да. Ал жазаган менен ал убакта уведомление берилиш керек да, Федеральный миграционный службада уведомление жок болсо, ал трудовой договор недействительный болуп калат да. Ошого бизди ошо эмеге жазат берген кыз 2 жуманын ичинде базага киргизип тур да, чыгарып салган ушундай экен. Ага штраф төлөнүп тур. Анан биз ошо МФЦга барып байке менен ошо эме менен сүйлөшсөк, ал айтат кайтадан жазатып келгиле задний число менен депчи. Анан ошо жазат берген эже менен сүйлөшсөк, ал жазат берем деди да. Бирок удавленияны өзүңөр кетиргиле деп атат да. Ошону сурайын дедим да. Ошо биз кетирсек, бизге эч кандай штрафы эметпейби деп аткам, чорнуга түшүп калбайбызбы депчи. Же жазат берип аткан киши эметиш керекпи? Эжеке, мындай да, жазатып аткан киши өзү задний число менен жазат албайт, потому что уведомленияга канчанчы күнү келсе, ошончончу күнү келди, өттү деп ал журнал учетадан өтөт да. Анан силер задний число менен жазсаңар, уведомленияңарды задний число менен кабыл ала албайт, эч ким кабыл ала албайт. Так что ал жөн эле кагаз эле жазап барбасаңар, ал уведомлениясы жок, ал кагаз жөн эле эч кандай күчкө ээ эмес да. Эмес деп аткандан да. Эмнеге бизди ушул жактан жазатып кел деп айтышты? Алар билишпейби? Может, алар көргүсү келди. МФЦбы же миграционный службабы? МФЦ экен. МФЦ ал трудовой договорду МВД экен, МВД экен. МВД болсо, ал может быть алар силерди проверка кылып, ошол эки фальшивый трудовой договор жазатып келеби, келбейби деп ошол жерден кармап, может быть силерди депорт кылган. Жок, биз айттык да, түшүндүрүп эметтик. Түшүндүрүп айттык, ушу депорт эме бизге. Биз билген эмеспиз, ушу договорду ушундай болгонун билген эмеспиз. Документтерибиздин баарын туура эле аткарып келгенбиз, отпечатки, медосмотр, регистрация полный кылганбыз. Договорду андай деп билген эмеспиз деп айттык, түшүндүрүп. Договор, дагы жолу айтам, МВДнын сотрудниги ошол задний число менен жазап келгенде да, задний число менен киргизе албайт да базага. Эмнеге жазап келди? Эч кандай жолдору жок турбайбы, андай болбойт турбайбы? Ал задний число менен негиз договор жаза албайт. Тем более 2023 жылы, дагы бир 10-15 күн мурун
мурунку договорду жасаса болгон бир жөн. Анан 1 жылдык договорду кантип жасайт ал? 1 жыл мурунку договорду. 1 жыл мурунку базаны ачып кантип киргизет ал? Вот вопрос ошондо да. Просто ошол договор менен регистрация продлевать этилип жүрө бериптир да, бирок стрёмкамда эле билген эмеспиз, биз деле билген эмеспиз. Анан ошо 2 жуманын ичинде бизди издешиптир да, анан кийин группадан Толкунбек байке жөнөтүп, ошол менен эметтик да. Барып сүйлөшсөк, ошентип айтты, заднее число менен жасап келгиле дедик да, биз билген эмеспиз деп түшүндүрүп айтсакчы. Ал мурунку трудовой договор базада бекен анда. Базада 2 жума болуптур эле чыгарып салды деди да. Анан ал эски трудовой договорду ал тигики миграционный служба эмне кылат экен, мен түшүнбөдүм так. Ошо биз да ошону түшүнө албай атабыз да. А жана договор жазып берген кыз болсо 2 жума мурун ошол жака барып туруп эме расторжение кылып жаздырып келиптир да. Уже ал договор бүткөн турбайбы? Ал договорду кантип восстановить этет? Восстановить эте албайт эч ким. Андан көрө жаңы эле трудовой договор трудовой договор барбы? Өзү официально иштейсиңерби? Официально иштейт азыр. Трудовой договору бар да, бирок ал менен уже болду да. Марттан баштап жаңы договор алганбыз. Жок, качан? 2024 мартта алганбыз, марттын ортолорунда алды. Ошол уведомлениясы бар бекен ошол трудовой договордун? Ал официально меники иштейт, Озон фирманыкы менен. Озон фирма кажется, алар деле официальный трудовой договор беришчү эмес эле мен билгенде. Беришпейби? Алар деле бербейт, алар неме менен уведомлениясы жок, алар Озон фирмасы гражданское правовой договор менен иштешет да негизи. Анда кандай жолдору жок турбайбы? Силер желательно азыр тигиреки гражданское правовой договор жазатып, ошол экини уведомлениясын берип, анан ошол эки менен перерегистрация кылышыңар керек да. Гражданин таап туруп, жазат туруп, анан кийин эмечиш керек турбайбы? Жаңы эме менен. Кудай буйрса. Бирок тияктагылар болбой жатышат да, эме менен эски числону эметип келгиле деп. Эски числонун ал трудовой договорду мы не можем восстановить, ал тигиреки фирмага барсак, ал трудовой договорлорду жок кылып салыптыр деңиздер да. Анда түшүндүрүп айтайлык да барып, Ооба. Макул, чоң рахмат беке. Ишиңиздерге ийгилик. Өтө татаал ситуация болуп атат да, мага да бир-эки жолу чыгышты булар чалыпчы. Анан кийин мен да түшүнбөй атам. Все-таки сурап ачкан болсо уведомление задним числом берип коюшпайбы? Может, они куда-то хотят там отчетко берип коюш үчүнчү деп. Но это для них фальшивый репорт кылышы мүмкүнбү? Кандай болот? Конечно, предоставление использование заведомо ложных документов деп азыр даже жанагы посольстводон жаңы паспорт алып атат го Кыргызстандан, да? Ошол Кыргызстандын жаңы паспортун алган кишилер дагы кээ бирөөлөр ушул законду билбестен границага чыгып келип атышат да, жаңы паспорту мененчи. Это тоже азыр көпчүлүгү ошоликинден кара тизмеге кирип калып атат. Это предоставление заведомо ложных сведений. Анан тем более булар өткөндөгү договорун көтөрүп барышса, оформленный. Тигиликинен айтышат да, бул договор жок, договорду силер жасап келдиңер деп туруп, заведомо мурундагы ошоликинде заведомо ложный документация бергенсиңер деп могут использовать это против них. Понятно. Билесиң, өзүнүн жакшылыгына, өзүнүн гана пайдасына иш кылышат да алар. Может, кармай иштеп атат атайын. Да. Айша Бердиева, уктуңуз да суроону, Бердалиева? Жок. Хорошо, Улукбек, бериңиз суроону. Чоң рахмат. Ассалому алейкум, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Алейкум ассалам. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мигранттардын көйгөйлөрүн чечип берип туура маалымат бергениңизге чоң терең ыраазычылык, чоң рахмат. Менде мындай суроо болуп жатат да. Москвага жакында эле келдим, бир 2-3 ай болуп калды. Регистрациям таза бар да. Анан бул акыркы кайгылуу болгон окуядан кийин полициялар трудовой договор сурап жатат дейт да. Меники жумуш частный да. Частный мына через хозяиндар реклама аркылуу алам. Анан ошол мисалы бияктан частный жумуш бир квартираны 2 айда, 1,5 айда бүтүп башка райондордон кийин кетем да. Ошондо биякка трудовой договор бере албайт да, частный болгондон кийинчи. Анан ошондо башка мындай мыйзамдуу жолдору барбы? Башка эме кылсам болобу? Эми Улукбек, сиздин мыйзамдуу эле трудовой договоруңуз ошол эки частный киши менен 2 ай болобу, 3 ай болобу, ошол эки гражданско правовой договор түзүш керек. То есть эки частный кишинин түзгөн договору гражданско правовой договор дейт да. Договор гражданско правового характера, ГПХ дейт.
ошол эки ГПХны түзүңүздөр, официальный уведомление бериңиздер. Ишиңиз бүткөндөн кийин кайра расторжение берип, жаңы квартирага барганда жаңы квартирага кайра договор түзүп, ушуликиндей кылып перерегистрация кылып иштесеңиз болот сиз. Ти хозяин менен, Ооба, хозяин менен эле. э? Эң жөнөкөй түзүлөт. Рахмат. Ана Мирлан байке, Улукбек ошондо ар 2 сайын, ай сайын, бир ай сайын жанагындай договор түзүп калабы ГПХ? Анан уведомление жөнөтүп, да? Вообще негизи закондо ошондой көргөзүлгөн жана гражданское правовой договор. Но бир кезенде Улукбек өзүнүн прорабы барбы, же болбосо кандайдыр фирмасы барбы, ошо менен деле постоянныйга түзүп койсо болот да, фирма мененчи. Ошондо мисалы үчүн башка квартирага барганда деле ошол фирма аркылуу алып атат да ал квартиранычы. Тиги фирма берген болуп, менен Көбүнчө прямой алам да хозяиндар менен. Анан кээ бир хозяиндар мисалы макул болуп, кээ бирөө макул болбойт да. Жол катуу керек. Жок, эми макул болгон хозяин менен ал гражданско правовой договор түзгөндө хозяиндардан эчтеке кетпейт, ал жөн эле кол коюп берет договорго эле, болду. Калганын өзүңүз кылат. Или же бир хозяин менен ошол гражданско правовой договор түзүп коюп, иштеп эле анан кийин кетип атканда расторжение кылып коюп кетсе деле болот да. Бул алиги Улукбек орустар болчу эмеспи силерге, жанагы заказ таап берчү, жанагылар таап берүүчүлөр болчу эле, посредниктер. Иштебейсиңер андайлар менен силер? Жок, анын эмес, мен өзүм эле иштейм да прямой. Ладно. Биздин бул атууларга да ошо жакында Кудай буюрса биз бир аутсорсинговый компания менен сүйлөшүп атабыз. Аутсорсинговый компания менен. Эгерде ошол эки сүйлөшүүлөрүбүз ийгиликтүү болуп калса, анда ошол аутсорсинговый компанияга деле оформить этип берсек боло турган болуп калды да. Только единственный налогторун өздөрү төлөтүш керек. Жакында сүйлөшүү бүттү, мен өзүм объявление кылам. Уже киши деле издештин кажети жок болуп калды да. Рахмат. Анан экинчи суроо. Неме бүгүн мисалы бийлик тараптардан мигранттардын регистрациясы маселе регистрацияга жеңилдик киргизүү боюнча мына сүйлөшүү жүрүп атабы азыркы маал ошол жөнүндө маалыматыңыздар жокпу? Эч кандай сүйлөшүү жүргөн жок, потому что бул регистрация кылуу Россия мамлекетинин бул ички закондору да. Кыргыз мамлекети Россиянын ички закондоруна кийлигише албайт. Азыр эң жакшы вариант ушул эки гражданско правовой договор түзүп, анан ушу хозяиндар менен сүйлөшүп эле регистрация кылып ошол эки жүрүш кыргыздарга жакшы выход болуп атат да. Так что гражданский правовой договор бул кыргыздардын өтө чоң келечеги. Анткени жана самозанятость боюнча дагы айтсам, самозанятость только кыргыз, казак, белорус, армян гана граждандарына уруксат берилген. Даже тажик, өзбек, башка жарандарга самозанятость ачканга уруксат берилген эмес. Так что кыргыздар ошол эки самозанятостьты ачып, ошол эки менен налог төлөгөндү үйрөнүп, гражданско правовой договорго өтүшүбүз керек да. Бул эң жакшы, эң жеңил вариант ошол. Рахмат. Рахмат, иштериңизге ийгилик. Так, PUBG брат. Атыңарды жазып койгулачы, PUBG брат. Алейкум. Менде мындай суроо да. Мен официально иштейм, өзүм трудовой договор, регистрация баары жайында. Анан мына 926 закон боюнча сурайын дегеним да. Ошол жердин кайсы частында ошо семейный, мисалы үчүн аялыңды же күйөөңдү учетко кое аласың деген жери бар. Мен ошону издеп таппай атам да. 926 законду таппай атасыз же ошол эки 926 закондогу немени таппай атасызбы? 926 закондун кайсы жеринде жазылган? Аялымды учетко коем деп. 46.2 деген немесинде, беренесинде. 46.2. 46.2. Дагы бир суроо мындай да. Мисалы үчүн мен жакында ошо бала чакамды алып келем. Өзүмдүн регистрациям сентябрда бүтөт да, уже 2-нчи жылга продление кылгам. Анан 3-чү жылга продление кылса болобу, болбойбу? Эгерде сиз официально иштесеңиз, хоть 10 жыл болсо дагы мөөнөтүнөн мурун регистрация кылып алып жүрө берсеңиз болот. Чыкпастан. Немеге границадан чыгыштын кажети жок, а? Вообще кажети жок. Болуптур. Рахмат. Хорошо. Узакбек Асранкулов, кийин Рая, кийин Замира. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кубат байке, ишиңиздерге чоң ийгиликтер болсун.
Мен Рахмат. сиздердин Турсунбай Акун биздин укук коргоочу менен жолугушуп, ага суроону кабыргасынан койгонуңуздарды көрүп абдан кубанычта болдум. Биздин бул убакка чейин ошол мамлекеттик ишкерлер мигранттар боюнча анча деле кам көрбөй, эч эле кыймылдабаганы көрүнүп калды. Биздин мамлекет чындыгында бул миграция деп эле, как будто бир миграция болуп 1000 киши жүргөндөй элестетишет. Самам деле миллиондогон адам жүргөнү менен деле мындай анча этибар алышкан жок. Ушул үнүңүздөр мамлекетте Кудай буйрса жетет го деген терең эме үмүтүбүз бар да биздин, Кудай буйрса. Аябай чоң үмүттөнүп калдык. Анан эме деген суроом бар эле мен былтыр келинчегимди регистрациясын келер менен эле 1 жылга жазап берген да меники. 1 жылга сразу эле жазап коюп экен да бир жердечи. Анан мен ага ишенбей атып кандай болбойт го деп атып, бирок жазап беришкен. Анан бүгүн базардан текшертсем, действительно 1 жылга бар экен да. Өздөрү эле трудовой договор жазап беришип, анан жакын арада бүтөйүн деп калды. Ошого азыр тиги гражданский правовой договор жазатып туруп, өзүбүздүн квартирага продление кылсак болобу деп ошол боюнча сурайын дедим. Болот. Сиз гражданско правовой договор түзүп, ал керек эски трудовой договоруңузду расторжение кылыш керек. Ал кайсы фирма аркылуу кылдыңар эле эски трудовой договорду? Кайсы фирма экенин деле азыр эметип караганга убакыт болбой атат. Болгону разнорабочий деп эле ошондой түзүлгөн да трудовой договорундачы. Ошол трудовой договору бар да, туура айтамбы? Колунда. Бар, бар. Ошол трудовой договорду карап туруп, ошол фирманын атынан эле Федеральный миграционный службага расторжение неме жөнөтүп коюш керек, уведомление. Андан кийин гражданско правовой договор түзүп, анын да уведомлениесин жөнөтүп, мына кайра жаңы гражданско правовой договор түзүлдү деп туруп, анан ошол экенин негизинде узартсаңыз болот. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиздерге